Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 октябрда Садыр Жапаров менен жолугуп, өлкөдөгү акыркы коомдук саясий кырдаалды талкуулады. Мамлекет башчысы парламенттин Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлоо боюнча токтомун кайрадан жогорку кеңешке кайтараарын белгиледи. Өлкөдөгү туруктуулукту сактоо жана бекемдөө үчүн биздин чечимдерибиздин баары легитимдүү болушу керек жана алар күмөн жаратпашы зарыл, деген Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун эртеси күнү Бишкекте анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын митинги өткөн. Ошол түнү президенттин аппараты жана парламент жайгашкан имаратка митингчилер кирип барышкан. 10 октябрда парламенттин бир катар депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, 6 октябрга караган түнү массалык башалмандыкта абактан тарапташтары бошоткон Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы белгилүү болгон. Сооронбай Жээнбеков өкмөттү дайындоо боюнча жарлыкка кол кое элек. Буга чейин президент абал турукташкан соң кызматын тапшырууга даяр экенин билдирген болчу. Ички иштер министринин банкизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси менен аталган кызматтын ыкчам өкүлү ортосунда чыр чыгып, этиятсыздыктан улам жетекчиге таандык куралдан ок атылып кеткен. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаеванын маалыматына караганда, окуя 12 октябрда орун алган. Мында кызматкер жетекчилик кызматтагылар тарабынан көрсөтүлүп жаткан уставтан тыш аракеттерге карата чара көрүү өтүнүчү менен мекеменин жетекчилигине жөнөп жатып, бирок ага жетпей ортодо тирешүү жүрүп, этиятсыздыктан улам кызматкерге таандык куралдан ок атылып кеткен. Ок жерге тийип, эч ким жабыр тарткан эмес. Сатарбаева бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 185 берененин негизинде катталып, кызматтык иликтөө башталганын кошумчалады. Акыркы суткада коронавирус илдетинен 2 бейтап каза болду. Алардын бири Ош облусунан, экинчиси Бишкек шаарынан. Республикалык штабтан билдиришкендей, COVID-19 илдетинен жана пневмониядан каза болгондордун жаңы учурлары акыркы жумада көп катталууда. Жалпы курмандыктардын саны апрель айынан бери 1092 адамга жетти. Ал эми бүгүн дагы 343 адамдан вирус аныкталды. Соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети катталган жаңы учурлар 343 бейтапты түздү. Инфекциялык оору Баткен облусу менен Бишкекте көп катталганы байкалууда. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 190 бейтапты түздү. Жалпы илдет жуктургандардын саны 18 марттан 49871, анын ичинен айыгып чыккандар 44712, каза болгондор 1092, учурда стационарда дарыланууда 1776, амбулатордук дарыланууда 1833 бейтап жатат. Садык Шер фракциядагы ордун партия лидери үчүн бошотуп берди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер депутаттык мандатынан баш тартты. Саясатчы бул кадамын мандатын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга берүү максаты менен түшүндүргөн. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев абакка кайтарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 октябрда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кармалып тергөө абагына кайтарылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында 6 октябрга караган түнү соттун мыйзамсыз чечими менен камактан бошотулган Зилалиев 12 октябрда кайтарылганы айтылат. УКМК камактан мыйзамсыз чыгып кеткендерди табуу жана кармоо боюнча иштер уланып жатканын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Садыр Жапаров премьер-министрликке мыйзамдуу шайланып келиши керек деп эсептейт. Ал Достукта жана 10 октябрда Ала Арча резиденциясында өткөн жыйын мыйзамсыз болгонун белгиледи. Бизди жээктеп бөлгөнү туура эмес. Эгер ошол жаштар чыкпаса, Садыр Жапаров түрмөдө жатмак. Темирланды камаса, анда ошол 5 октябрда аянтка чыккан 20 000 кишинин баарын камашы керек. Жапаров түрмөдө жатканда такай бөлүшүп турдум. Анан эле абактан чыгып башка мамиле кылганы туура эмес да. Акаев ошондой эле Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыга калып, Темирлан Султанбековду камаганына каршы чыкты. Эл өкүлү бул окуяны туура эмес болду деп баалады. Эгер Султанбеков кармалса, анда ошол жерге чыккан бардык саясатчылар камалышы керек болчу. Анын бир да жолу бийликти басып алабыз деп айтканын уккан жокмун. Аны кармап кеткен себебин түшүнбөй калдым. Султанбековдун бошотулушун талап кылам. Керек болсо эртең айрым депутаттар чогулуп, Ички иштер министрлигине барып Султанбековго жолугуп чыксакпы деп ойлоп жатабыз. Биз камайбыз десек коркпойбуз. Анткени ал жерге шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чогулганбыз.
Бекжан Аракаевдин билдиришинче, бүгүнкү жыйында Жогорку Кеңештин спикерин шайлоо маселеси каралышы мүмкүн. Спикерликке талапкерлердин бири Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев.